Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналын көрүүчүлөрү. Куба Медиа каналына кош келипсиздер. Бүгүн биздин каналыбызда буюрса жакшылыкка чакыруучу жана жамандыктан кайтаруучу видео роликтер көрө аласыздар. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Жакшылыкты жеткирүү аны жасаган менен барабар. Ишенич кыйын, бирок мурда болуп көрбөгөн аламаттар башталды. Абанын температурасы кескин жогорулап, дүйнөнүн ысык аймактарын өрт каптай баштады. Суунун запасы күндөн күнгө азайып баратат. Кыяматтын чоң белгилери башталгансый. Австралиядагы таң калыштуу кубулуштарга назар салыңыздар. Биринчи жердин баарын өрт каптап, миллиондогон жаныбарлар кырылып жок болушту. Андан соң белгисиз, түшүнүксүз жерден аймакты шамал, бороон каптап калды. Ал жактагы түшүнүксүз оор абал дүйнөгө бат эле тарады. Токойдогу жалындуу өрт кадимки тозокту элестетип турду. Канчалык мамлекет адамдар тарабынан өрттү өчүрүүгө аракет болбосун, өрт күн сайын күчөп баратты. Муну менен Кудайдын аламатын адам баласы кайтара албайт деген түшүнүк келди. Бул экологиялык кырсык дүйнөдөгү эң чоң жоготууга алып келди. Жаныбарлар өрткө куйкаланды. Бирок адамдын колунан эч нерсе келбеди. Азырда Австралияда абал оор. Интернетке бир топ мусулмандардын Кудайдан жалбырап өрттү өчүрүүгө дуа кылып жаткандыгы видео таркады. Андан аз өтпөй өрт каптаган токойго жамгыр жаап В Восточной Австралии пошли дожди. Власти рассчитывают, что они помогут потушить или как минимум взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали 28 человек и около миллиарда особей животных. Жараткандын жардамы менен өрт дээрлик өчтү. Анын артынан адамдардын үшүн алган туман каптап кирди. Бул кубулуштар жөндөн жөн эместер. Дагы бир таң калыштуу жагдайга көңүл буруңуз. Өрттөн араң кутулган аймакка азыр жараткандын 3-чү аламаты жаап жаткансыйт. Мурда өмүрү болуп көрбөгөн жаңгак сыяктуу мөндүр жаап жатат. Албетте бул маалыматтарды канчалык жашырганга аракет кылбасын, бирок интернеттен желдей тарап баштоодо. Ал таш мөндүрлөр миңдеген автоунаалардын, үйдүн, айнектердин талкалады. Жана дарактардын, жалбырактардын шыпырып кетти. Эл да, мамлекет да чочуп калышты. Бул Кудайдын аламаты эмес, жөн гана жаратылыш кубулушу деп ким кепилдик бере алат? Эсиңиздеби бир жылы Японияда канчалык суу каптаганы? Кийинчерээк белгилүү болгондой эле Японияда сойкулук күч алып, ачыктан ачык зына көбөйүп кеткен эле. Кайсыл жерде күнөө көп болсо, ошол жерге Аллахтын балеси жаары белгилүү барыбызга. Азырынча Австралиядагы абал белгисиз, бирок сөзсүз бир күн ачыкка чыгат. Биздин канал кийинки роликте ушул аламаттын бир топ себептерин келтирип берет. Андыктан каналдан алыстабай, акыркы чыгарылыштардан кабардар болуп туруңуз. Жана да айта кетчү нерсе, дүйнөнүн эң көп калкы бар Кытай мамлекетинде белгисиз вирус тарады. Ал вирустун айынан бүгүнкү күндө адам өлүмүнүн саны өсүүдө. Ал кандай аламат экенин кийинки роликте баяндап беребиз. Видеону башкалар менен бөлүшүңүз. Алар да бул көрүнүштөрдү көрүп тобо кылсын.